Ассаламу алейкум, урматтуу Москвалар YouTube каналыбыздын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Мындан где-то бир 15 күн алдын караван-сарайды тарттык элек мына. Агабыз дагы жанында турат. Козу грилди пышканыны, казандан чыгарганыбызды, анан шорполорун силерге көргөзүп тартып берелик анда. Башынан айтып берелик. Козу грилдин килограммы 1300дөн келип, ар бир порцияга бөлүп булар сатып атышат буйруса, ар бир порциясы 470ден болуп атат. Таксисттерге чайнан бесплатно. Чынында баягы көпчүлүк болуп келип отуралы десе ынабай коет көбүчө. Ошого мына жүрөгүдө бир баягысы бар, оту бар агаларыбыз болсо мына бир порциялардан сатып баштады. Көргөзөлүк ана мына. Жерге эле коюп коеюн муну, бисмилла деп. Кегиле, мына кегиле мына. О, бисмилла. Бүдө коюп турам бияка. О, ишти алып пышат экен да. Бай. Шорпосын карагыла. Шорпосы, о түйүндөгү шорпо. Бул бияка эч кандай баяк кошулбайт туугандар. Суу кошулган шорпо, кыскасын айтканда туугандар, суу кошулган шорпо. Оба. Суу кошулган шорпо. Вай. Аппетит өлтүрдүңүз го. Өзүңөр көрүп тургандай Аппетит өлтүрдүңүз го. Аппетит өлтүрдүңүз амачы. Бу кечкурун көргөн болсоң, муну эртеңге чейин уктай албай чыгасың да. Жемейинче. Пай. Козу гриль. Ушундай кылып жиликтешет экен. Мына. Охо. Кандай болду экен, а? Азыр сурап дагы көрөбүз туугандар, даамына. Клиенттерден. Карагыла. Бул видеодон кийин чынында көптөгөн туугандарыбыз, жора жолдошторубуз кой жеп эле калсак керек. Бул жерде бир козу 15 килограммдык болгон. 15 кишиге эсеп алынып, 15 киши заказ кылган ушул бир козуну. Примерно бир 15 килограммдык козу болсо, канчага мындай болуп калат тыйындары? Тыйындары килограммы 1300дөн башталат өткөндөй эле. Берилгенде мондай салаттар менен жана тандырда пишип жатканда өзүнүн шорпосу болот. Анда көргөзгөнгө аракет кылабыз азыр. Шорпосу менен тартылат. Москва аркылуу келдик биз. Өзү негизи өткөндө YouTube'дан көрүп калып келдик да. Кандай экен даамы, жактыбы? Даамы чөткө экен, бирок жумшак, баарыбызга жакты. Мына эжекелерибиз бар экен биякта. Чай ичип бүткөндөн келип калдык биз. Кандайсыз же? Жакшы. Кандай экен тамактары? Жакшы. Тамактары даамдуу экен, арзан экен, жакшы экен. Лагман менен шашлык заказ кылдык. Жакшы, ширин, кегиле, арзан, жакшы. Кыргыздардыкы экен? Кыргыздардыкы, өзүбүздүн кыргыздардыкы. Аштарды өткөндө ham жеп кеткенбиз. Дагы ушул жерге келип аштарды мына заказ бердик кылып атыпбыз. Аштары бар жогу жакшы, кызматтары жакшы. Шу чайхананы барчаңарга тавсия кылабыз. Кегиле шу чайханага, караван чайхана, улица Академика Яңгиле метрода. Биз постоянно ушул жерге келип, ушул жерде кандай майрам болобу, башка болобу, туулган күн болобу, ушул жерге келип отуруп, ушул жерде жеп ичип кетебиз. Туугандар, элдин баары эле мактап атат чында. Клиенттерден мактады. Козу гриль эми мындан ары Куда калса ушундай кылып порция болуп дагы сатылат иншалла. Бунун бир порциясы 470ден экен туугандар. Анан шорпосу дагы бар экен мына. Эгер таксисттерге, курьерлерге келсеңиздер, нан менен чай бекер. Анан ошол жерде токтолуп айтып коеюн. Такси байкелер келгенден кийин биз таксистбиз деп койсок жакшы болот. Чай ичип бүткөндөн кийин сен мындай дейсиң эле, наркы берки деген сөз болуп каласың дегендей эле сөз да. Анан бунун килограммы 1300дөн болсо, иншалла 4 килограммдан жогору алсаңыздар, метрого чейин доставка бесплатно.
нарагыны сүйлөшөсүздөр үйгө чейин алып бара турган болсоңуздар. Бисмилла. Арча жыттан атка. Келип бир сезиңиздер туугандар, чынында. Чынында сезиңиздер, күнүгө Кудай калса бир козу союла турган болду. Бул туугандар бакында карып калган кой эмес. Шырбаз билесиздер, уже как раз бул шырбаздардын сезону болуп атат. Келип бир көрүп кетиңиздер. Туугандык менен келип 2 килограмм, 3 килограмм алып жеп кетиңиздер. Бир bundan көрөлүк эми аштан. Аш жей тургандар болсо, кабиналардан бар, 4-5 кабина бар экен. Бул кабина бир көргөз коелук, бир 25 адам батат окшойт мага. Кабина бир көргөз коелук, мындай кылып. Иншалла. Келе бересиздер. Номерлерин жазып койдум. Келген адреске келген болсоңуздар, бул жагында баягы торговый центр бар. Торговый центрдин аркасына өтсөңүздөр уже караван-сарай деп жазылып турат. Экинчи этажга мына чыккан бересиздер. Кудай калса караван-сарай кызматта номерлерин жазып койдум, адрестерин жаздым, метрдон где-то 600 метр дейли экен. Келе бересиздер, рахмат. Туугандар, шорпосу дагы мына. Бул туугандар мына суу кошулган шорпо эмес. Козун илет баягы тандыргача. Ошондон түшкөн типа эми кыскасын аткан бамбу экен. В общем, сунуштайм, келиңиздер. Кыскача реклама туугандар, эгер сиздерде кирди чыкты маселелери болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Жакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга регистрацияга үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Сүйнөгам кызматта. Рахмат барыңыздарга ишенгениңиздер үчүн.